Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз аныктоочтун милдетин зат атоочтун аткарышы. Бүгүн сабагыбызда кайсы жөндөмөдө турган зат атоочтор аныктоочтун милдетин аткараарын билебиз жана синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Алгач балдар өтүлгөн темаларды эсибизге түшүрүп алалы. Аныктооч деген эмне? Ал кайсы суроолорго жооп берет? Жана аныктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Туура айтасыңар балдар. Демек, аныктооч сүйлөмдө заттык маанидеги сөз менен байланышып, анын ар кандай белгилерин, санын, кимге же эмнеге таандык экенин билдирет. Аныктооч кандай, кайсы, канча, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Аныктоочтун милдетин зат атооч, сын атооч, ат атооч, сан атооч жана этиштин өзгөчө формасы болгон атоочтуктар аткарат экен. Өткөн сабагыбызда биз аныктоочтун милдетин сын атоочтор аткараарын билгенбиз. Ал эми бүгүнкү сабакта аныктоочтун милдетин зат атоочтор аткараарына токтолобуз. Илик жөндөмөсүндө турган зат атоочтор сүйлөм ичинде дайыма аныктоочтук милдетти аткарат. Илик жөндөмөсү заттын кимге же эмнеге таандык экендигин билдирет. Мүчөсү нын жана кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Демек, кимдин, эмненин деген суроого жооп берген зат атоочтор аныктоочтук милдет аткарат экен. Мисалдарга көңүл бурабыз. Кече жазуучунун чыгармачылыгына арналды. Эмне болду? Арналды. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне арналды? Кече. Сүйлөмдүн ээси. Эмнеге арналды? Чыгармачылыгына. Толуктооч. Кимдин чыгармачылыгына арналды? Жазуучунун. Бул аныктооч. Себеби заттын кимге таандык экендигин билдирди. Чыгармачылык жазуучунуку болуп атат бул жерде. Жана жазуучунун деген сөз зат атоочтон болду дагы илик жөндөмөсүндө туруп кимдин деген суроого жооп берди. Кийинки мисалды карайбыз. Үйдүн чатыры кызыл өңгө сырдалыптыр. Эмне болуптур? Сырдалыптыр. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне сырдалыптыр? Чатыры. Бул сүйлөмдүн ээси. Эмненин чатыры? Үйдүн. Бул аныктооч. Өзүңөр көргөндөй, зат атооч сөз түркүмүнөн болду жана илик жөндөмөсүндө турат. Эмненин деген суроого жооп берип жатат. Эмнеге сырдалыптыр? Өңгө. Бул сүйлөмдүн толуктоочу. Кандай өңгө? Кызыл өңгө. Кызыл аныктооч, сын атооч сөз түркүмүнөн болду. Азыр балдар окуу китебиңерди ачып, бүгүнкү темага байланыштуу тапшырмаларды дептерибизге аткаралы. Биринчи тапшырма 79-көнүгү. Көп чекиттин ордуна зат атооч же сын атоочтордон болгон аныктоочторду коюп, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Андан кийин 83-көнүгүүнү аткарабыз. Ал жерде сөз айкаштары турат. Мына ушул сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзүп, аларга синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Аныктоочтун милдетин зат атооч сөз түркүмү аткардыбы же сын атооч сөз түркүмү аткардыбы? Аныктайсыңар жана аныктоочтун үстүнө кайсы сөз түркүмүнөн экендигин жазып коесуңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.